Туғандар, Айда такси паркы Құда қаласа өз ишмердүүлүгүн Москвада баштады. Жакшы оюнду уюштуруп баштады. Мо 1-июнда старт берилет, ага чейин чамданып кошулуп калыңыздар. Жалпы общий сумма 120 миң. Эконом комфортко башкы байгеге ким көп акча иштеген болсо бир айда 30 миң башкы байге, экинчи байге 20 миң, үчүнчү байге 10 миң. Тоже самый комфорт плюска дагы ошондой эле экен. 30 миң башкы байге, экинчи байге 20 миң, үчүнчүсүнө 10 миң. Андыктан чамданып WhatsAppка жазыңыздар. Кандай кызматтар бар дагы? Ассаламу алейкум. Дагы кызматтар ИП ачуу, ИП жабуу, бухгалтерский отчеттор, налоговый боюнча жардам бере алабыз иншаллах. Страховкалар. Таксиге эмне керек, кандай документ керек болгон болсо, ошолор боюнча кайрылсаңар болот. Ай сайын оюндар уюштурулат тугандар. Отчетун өзүм айтып көргөзүп турам. Андыктан биз менен чогуу болуңуздар. Ассаламу алейкум, урматтуу Кыргызбай YouTube каналыбыздын катталуучулары. Мекендештер, амансыздарбы? Мени өтө көп адамдар бир нерсени чечип берет деп жазышат да. Өтө документалдуу иштер боюнча, дагы бир семейный иштер боюнчачы. Мен ошол тугандар жөн эле катардагы мигрантмын, анан карапайым бир баламын да. Колумда бир окуду деген бир документим жок. Ушул иштеген келген эле баламын Москвадагы. Мына ушундай. Көп эжелерим өзгө жакын алып, көп нерселерди айтып берет, чыгып эч кимге айта албай атам. Бир бугумдан чыгайын дедим эле, бирөөгө айтайын дедим эле депчи. Анан угасында чалып ушундай десе, телефонду тарсы мен билбейм, же когула бул семейный проблема экен деп өчүрүп коюш кыйын экен. Мындан бир жума алдын бир эжебиз чалып, үй бүлө мен биякта болуп, кызым биякта тарбияладык элек. Ошо бир жумадан бери бир кыз дос болуп, жакын болуп, үйдөн алып чыгып кетти. Колумдан эч нерсе келбей атат. Түшүнбөй атат кызым. Эми ага, сен эми чоң кыз болуп калдың да. Сен өзүң самостоятельный болушуң керек деп үйдөн алып чыгып кетиптир да. Эми бардыгыбызга инсап берген болсун. 5-6 күн ошо сулуп кылып жүрүп, акыр кайтыптыр. Тынчтык, аманчылык боло берсин. Азыр бир эжебиз чалып, дагы көйгөйүн айткандан кийин мен бир кыскача обращение кылып коеюн деп чечип ушундай кылып чыгып атам. Семейный проблемаларга биз аралаша албайбыз, эч нерсе кыла албайбыз, чыгара албайбыз. YouTube'да эле баардык нерсени чыгара берген болбойт. Аты жөнүн айтпай, мындай жалпы жөндөн болсо дагы обращение кылып коюуну туура көрдүм. Эжебиз айтып атпайбы? Ушул бир кыз мага жазып атат. Эриң менен жаттым, андай кылдым, мындай кылдым, сүрөттөрүн жай берем, тиги бу деп кайрылып атыптыр да. Анан эже дедим, ошол агабыз таксист экен, анан машинасы бар деп карады, тыйыны бар деп эле. Балким бул жөн эле бул баягы болуп аткандыр. Ар нерсеге кире бербеңиз, компьютер менен ар нерсени жасап койсо болот дедим да. Эми постелде жаткан сүрөтүбүздү жөнөтөбүз дептир да, акча котор дептир. Анан эже ушундай монтаж кылып деле кое берет. Андай аферистер көйүп кетти, коюңуз, ачуу калтырбаңыз дедим да. Ошо 1-2-3 баласы бар экен. Эми ушундайлар болот экен да деп азыр өчүрдүм да. Эмне дейишти дагы билбейм. Ушул сөздү эле айтып коеюн деп чыктым. Бардыгына инсап берген болсун. Аты жөнүн айткан жокмун, мен аты жөнүн айтпайм мындай нерселерди. Тынчтык, аманчылык боло берсин. Инсап берсин бардыгыбызга. Ушул чет жака чыгарткан ата-энелер, ушул агалар, инилер, эже карындаштар карап чыгарсак, же болбосо жаш четелек кыздарды чыгарбасак ушул чет жактарга. Көп алданып калып атат. Эми ар ким ар кандай нерсе менен чалат экен да. Жатат экен. Эми ар нерсени айта берсең YouTube'га болой калат экен. Тынчтык, аманчылык боло берсин. Ишиңиздерге ийгилик. Өзүңүздөрдү байлаңыздар чет жерде. Биздин каналда ошол биринчи болуп атсаңыздар, ошол каналга катталып кетиңиздер. Кыргызбай элди кызматына боло бермекчи. Жакында жакшы идеялар бар, Кудай кааласа. Андан силер менен бөлүшөм. Бирге болуп жүрө берелик. Рахмат. Тынч болгула. Кыскача реклама тугандар. Эгер сиздерде кирди чыкты маселелер болуп калса,
Москвада жүрүп издеп аткан болсоңуздар ишеничтүү адамдарды мен Сүйнөк агамды сунуштаймын. Дакан сайдап өздөрү жакшы алып келишет. Келгенден кийин 3 айга регистрацияга үй таап коюп беришет. Чыкпай туруп базадан чорунан текшерип беришет. Өзүм дагы барып тартып келдим. Кудай кааласа жолдон бир тыйын кеткен жок. 24 саат бою чалсаңыздар болот. Сүйнөк агам кызматта.